Түркия Борбор каладагы көчөлөрдүн бирине Анадолу деген ысым ыйгарылганы үчүн Казакстанга ыраазычылык билдирди. Бул кылымдык арткан боордош өлкөнүн мааракесине чоң белек болду дешет дипломаттар. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевка жана казак боордошторубузга өлкөнүн борборунун негизги көчөлөрүнүн бирине Анадолу деген ысым ыйгарылгандыгы үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Бул Түркия Республикасынын 100 жылдыгына карата чоң мааниге ээ. Meaningful 400th anniversary of Republic of Turkey. Буга байланыштуу Казакстан менен Түркиянын ортосундагы мамилелердин дарамети жогорулап жатканын белгилей кетүү керек. Бир тууган мамлекет Казакстандын негизги соода шериктештеринин бири. Казакстандын соода министрлигинин маалыматы боюнча 2023-жылдын 7 айында эки өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсү $3,5 миллиард ашкан. Тараптардын стратегиялык максаты ушул жылдын аягына чейин көрсөткүчтү $10 миллиард жеткирүү болуп саналат. Ушул жылдын аягына чейин бул максатка жетебиз деп бекем ишенем. Анда жакынкы жылдарда өз ара сооданы $15-20 миллиард көбөйтүү боюнча жаңы максатты коебуз. Серепчилердин пикиринде Түркия лидери Режеп Тайып Эрдогандын 7 айында Астанага болгон иш сапары эки тараптуу жана көп тараптуу мамилелер үчүн саясий мааниге ээ болот. Күн тартибинде эки өлкөнүн Түрк мамлекеттер уюмунун алкагындагы ишмердүүлүгүнө жана тараптардын өз ара кызматташтыгынын жаңы гарнизонуна байланыштуу маселелер каралаары күтүлүүдө. Белгилей кетсек, бул Түркиянын президентинин кайра шайлангандан кийин Казакстанга жасаган алгачкы сапары болмокчу.